Табиат менен таттуу мамиледе жашап, жануарларды аярылап көздүн карегиндей сактоо эл аралык жыйындын негизги темасы болду. Экологияны коргоо дүйнөдөгү эң олуттуу маселе болгондуктан Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул багытта алгылыктуу иштерди аткарууга белсенген. Атайын экологиялык дипломатия боюнча концепциянын жаңы долбоору иштелип чыгып, дүйнө элине сунушталды. Резолюциянын долбоорун жакында буюрса Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 75-чи сессиясында дагы биз киргизмекпиз. Албетте бул резолюция эң негизинен экологиялык маселеге арналган, ошондуктан бул жерде эч кандай саясий маселе жок. Ошондуктан бардык мамлекеттер ушул резолюцияны колдойт деген терең ишеничибиз бар. Климаттын өзгөрүүсү сыяктуу экологиялык маселелер жалпы адамзаттын көйгөйү болгондуктан дүйнө коомчулугу кайдыгер болбошу керек. Экологияны, тирүү жандыктарды баалап, коргоп, кастарлоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз дейт. Жаратылыш чектөөнү тандабайт деген аталыш менен өткөн жыйындын катышуучулары. As the United Nations Decade on Biodiversity is coming to an end, Ааламда болуп жаткан жаратылыш катаклизмдери адамзат үчүн чоң сабак. Био ар түрдүүлүктү сактоо боюнча резолюция учурда эң керек. Жаратылышты коргоо боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда экендигин белгилеп айткым келет. Биз айлана чөйрөнү эл менен бирге адамдардын жардамы менен сакташыбыз керек. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда акыркы 10 жыл ичинде эле өсүмдүктөр менен жаныбарлардын 400дөй түрү жоголгон. Сак болбосок дагы 1 миллионго жакын түрдөгү жандыктарыбыздан айрылып калышыбыз ыктымал. Проблема утраты биоразнообразия. Ушундай жагымсыз процесстерди азайтууга Кыргызстан сыяктуу бардык мамлекеттер кызыктар болуп, аракет кылышы зарыл. Кыргызстан кичинекей өлкө болгондугуна карабай, ландшафт, экосистема сыяктуу тирүү жаратылыштын уникалдуу түрдүүлүктөрү бар. Биз табиатка, жаратылышка, экосистемага көз каранды экенибизди эч ким тана албайт. Алар менен биз өтө тыгыз байланыштабыз. Айлана чөйрөнү деградацияга алып келүүгө, адамдардын тийгизип жаткан таасирин терең ойлонушубуз керек. Адамдардын айлана чөйрөнүн саламаттыгы, бүтүндүгү эң маанилүү экендигин пандемия жакшы сездирди. Серепчилердин айтымында Кыргызстан туруктуулуктун ордосу болуш керек. Курчап турган айлана чөйрөнү аярылап аздектөөгө мамлекеттер, Бириккен Улуттар Уюму, Европалык комиссия баштаган эл аралык уюмдар менен катар ар бир жаран өздөрү дагы жоопкерчиликтүү болушу милдет. Кыял Шаршеева, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.